Сарбагыш Абдрахманов жер сорусу болгон касиеттүү Ысык көлдүн Темир айылында 1943 жылдын 12 январында жарык дүйнөгө келген. Бала кезде улата мекендик согуш жылдарына туш келип, турмуштун мектебинен өткөн. Табиятынан акылдуу, токтоо, зирек ээрчеткен Сарбагыш ага орто билимди Ысык көл районунун Григорьевка айылындагы орто мектепте билим алып, жогорку билимди Кыргыз мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинен алган. Аталган окуу жайдын эң алдыңкы студенти катары Лениндик стипендиант болгон. 1964 жылы жогорку окуу жайды аяктап, эмгек жолу, илим жолунда уланган. Ал Кыргыз СССР Илимдер академиясынын физика жана математика институтунун улук инженери болуп эмгек жолун баштап, андан соң кесиби боюнча билимин жогорулатуу үчүн аспирантурага тапшырган. 1970 жылы аспирантуранын мөөнөтүнөн мурда бүтүрүп, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 1971 жылы Фрунзе политехникалык институтуна ага окутуучу болуп кирип, педагогикалык ишмердүүлүгүн баштаган. Сарбагыш Абдрахмановдун илим жолунда дагы, билим берүү тармагында дагы ишмердүүлүгү байсалдуу уланып отурган. Ал 1971 жылы Фрунзе политехникалык институтунун курулуш инженердик факультетинин деканынын орун басары, 72 жылы кафедранын доценти болуп дайындалган. Андан соң 1974 жылдан 85 жылга чейин Фрунзе политехникалык институтунда кафедра башчысы болуп иштеген. 1986 жылдан 90 жылга чейин механика жана машина куруу факультетинин деканы болуп эмгектенген. 1986 жылдан 90 жылга чейин механика жана машина куруу факультетинин деканы болуп эмгектенген. 1990-92 жылдары докторлук диссертациясынын үстүндө иштеп, жетектөөчү илимий кызматкер кесибин аркалаган. 1993 жылы Санкт-Петербург техникалык университетинде докторлук диссертациясын жактаган. 1995 жылы профессор илимий даражасына ээ болгон. 1994 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин машина куруунун негиздери жана механика кафедрасында профессор, физика кафедрасынын кафедра башчысы болуп эмгектенген. 1999-2008 жылдары Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин илимий иштер боюнча проректор болуп эмгек жолун улаган. 2008 жылдан өмүрүнүн акырына чейин механика жана өнөр жай инженериясы кафедрасында профессор болуп иштеген. Бuna жерде эки зым турат. Бирөө алюминий зым, кадимки эле алюминий зым. Бирөө ошол эскертүү жөндөмү бар материалдан жасалган зым. Бул эритме, титан никель эритмеси. Экөөнү тең мен ийейин. Мына муну да ийдим, анан буну да ийейин. Бул экөө тең учурунда түз зымдар болгон да мисалы. Анан кийин температурага берели. Эми карап коюңуз, зажигалка менен муну ысытам, анан тигини ысытам, анан көрөсүңөр. Мына бул зым алюминий, такыр реагирует этпейт температура. Мурун кандай ийилип турса ошондой эле. Эми берки зымды ийилип көрөлү ысытып, кандай экен. Мынакей көрдүңүзбү? Калына, кайра калына келет. Түз эле ошо түз, эске түз. Мына ушундай материалдардын теориясын азыркы кезде көпчүлүк окумуштуулар ойлоп таап чыгарат. Ошонун ичинде мен да бармын. 50 жылдык илимий педагогикалык ишмердүүлүгүндө профессор Абдрахманов машина куруу, механика жана ар кыл багыттагы бир катар ири илимий иштерди жасаган. Анын демилгеси менен республикабызда алгачкы жолу баалуу металлдар аттуу илимий изилдөө лабораториясы ачылып, анын жетекчилиги менен теориялык жана методикалык багытта материалдарды кайра иштетүү боюнча бир топ илимий эмгектер ишке ашырылган. Бул иш аракеттердин жыйынтыгында бир нече монография жазылган. Негизги илимий педагогикалык ишмердүүлүгүндө 200-гө жакын ар түрдүү макалалары жарык көргөн. Машина куруу кызматкерлерин даярдоодо анын эмгеги ополтоодой. Ал студенттерге машинанын динамикасы жана бекемдиги боюнча кесиптик курстарды окуп, бир нече илимий долбоорлордун жетекчиси болгон. Сарбагыш Абдрахманов тарабынан материалдардын карама-каршылыгы жана теориялык серпилгичтик боюнча 4 окуу китеби жазылган. Анын 3-ü кыргыз тилинде басылып чыккан. Окумуштуунун жетекчилиги менен 1 илимдин доктору жана 7 илимдин кандидаты даярдалган. Университетте мугалим болуп иштесе жаштар, бул обязательно илимий иштер менен алек болуш керек. Ал илимий иштер менен алек болбосо батыр артта калып калат илимден. Ошону мен каалайт элем жаштарга.
Анан жаш студенттерге каалар ошо физика, математика сабактарын мектептен жакшы окуш керек. Себеби база болбосо бизде окуу кыйын болуп калат. Азыр мектептерде сабак берүүлөр деңгээли төмөндөп кетти. Ошон үчүн биздин студенттер өтө кыйналып атат келгенден кийин бияка. Ошон үчүн биз кыргызча да жазып атабыз, орусча да жазып атабыз. Бирок ал кеп жазганда эмес, кеп кайсы тилде жазганда эмес, кеп мектептен базасы жакшы болсо экен деп ойлойбуз да. Ошол базасын жакшы окутса бизге келип жакшы инженер, мыкты инженер болуп өлкөбүзгө салым кошот. 1996 илимий эмгектери үчүн АКШнын Калифорниядагы эл аралык илим, билим, өнөр жай жана искусство академиясы академик деген ардактуу наам ыйгарган. 1999 Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги, 2000 Россиянын эл аралык инженердик академиясынын академиги ардактуу наамдарына татыган. Республиканын илимий коомчулугунда кадыр баркка ээ болгон чыгаан илимпоз жана даанышман педагог, эл агартуунун отличниги төш белгиси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмери ардактуу наамы, даңк медалы менен сыйланган. Ысык Көл областынын ардактуу атуулу болгон. Бул эмгектер Сарбагыш Абдрахмановдун атын тарыхка калтырат. Илимдин сересине жеткен залкар илимпоз экенин далилдейт. Ал чынында илимге ийне менен кудук казган, талыбаган окумуштуу эле. Эми анын казган байлыгы кылымга кызматын кылат. Доорлор өтүп, муун алмашса деле, көөнөрбөстөн коомго салымын кошуп, Сарбагыш Абдрахмановдун атын унуттурбайт. Eskilер. Илим менен аты чыгып таанылган, билим берип эл оозуна алынган, жаркын элес дале биздин жүрөктө Эсил ага Сарбагыштай асылжан. Жоктоп турбуз, көп бөксөрүп барабыз, жабыры күч жазмыш жолун караңыз, арабызда аман жүрсө эмне деп жоруктарын жоктоп эстеп калабыз. Өткөн жылы жаңы жылдын алдында кайгы салып кайтпас сапар узаган, дагы иштей турган чагында каапыр ажал капилеттен тушаган. Кабатырдан миң бөлүнүп санабыз, эми мына жылайланды караңыз, аргаганча кимди суутпайт топурак, айла жоктон топук кылып калабыз. Өмүр ушул кубанып да өкүнмөй, чыгаан элең мөл булактын көзүндөй, шакирттериң жолуңдулап келатат, жылдызыңды түшүрбөй да өчүрбөй. Эмгек арнап саз жашаган жылдарың, эсте турат элиң үчүн кылганың, из калтырып өчпөй турган түбөлүк, ачып кеттиң илимдин көп сырларын. Улам жаңы китеп жазып жаңылап, ал китептер бүт дүйнөгө таанылат. Карааныңды издеп канча жан калды, касиеттүү Ысык Көл да сагынат. Жалпы ушу механика деген илим бул негизги 200-250 жыл болуп калды. Бул тармакта дүйнөдө эң чоң болгон математиктер, механиктер ушул илимдин негиздерин тактап кеткен. Булар арасында Исаак Ньютон, Леонард Тейлер, Пуанкаре жана башка механиктер болгон да. Анан ушул илимде өзүнүн ордун табыш, жаңылыктарды киргизиш ушул илимге өтө татаал нерсе болуп эсептеленет. Ошону менен бирге мынакей Сарбагыш Абдрахманович өзүнүн өмүр боюн ушул тармакка багыттап, мынакей 40 жылдан ашып калды. Биздин университетке эмгектенип келатат. Акыркы кезде көп өзүнө тиешелүү учениктерин, шакирттерин даярдап атат, докторлор чыгарып атат, кандидаттар чыгарып атат.
Бул өмүр өтүп барат зулдаган, зулдап өтүп барат улуу заман. А силер жатасыңар кайрандарым, туйбастан терек муңун шуулдаган. А силер жатасыңар кайрандарым, туйбастан терек муңун шуулдаган. Шуулдабай терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин, шуулдасаң ыйлагым келет менин, келет менин. Илим жолдо жайган кулач канатын, канча шакирт барда өчпөй жанасың. Кош айтышып кол булгалап кетсең да, экинчи өмүр сүрөр өлбөс санатын. Илимгенин казган илимканаңа, атың берип калды дайым тарыхка. Канча эмгек саңгылымды карытып, жашай берет улам чыгып жарыкка. Жарык чачып, жанып улуу кысмыңдан, айылыңда чоң көчөлөр аталды. Алган жарың түндүгүңдү түшүрбөй, урпактарың туулган элден баталды. Изиң өчпөй, баскан жерге күлөнүп, кыргызыңда жашай берген түбөлүк.